Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, кой сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Сатыла турган биз сиздерге эркек кочкорлор жана ургач козулар тууралуу көрсөтүп беребиз. Бүгүн биз Чүй облусунун Аламүдүн районуна караштуу Арашан деген айылындабыз. Бишкектин өйдө тарабы, тоо тарап. Биздин Арашан койлордун аты дагы мына ушул айылдын атына коюлган. Ушул айылга келдик. Мондай түү тектүү линиялар менен кочкорлор. Мо 4 кочкордон сырткары 3 ургачы, анан 2 эркек коз кочкор бар. Алар быйылкылар, могулар былтыркылар, эки тиштер. Мындайча айтканда 2023-түн козулары, койлор, кочкорлору туугандар. Мисалы мына тоодун линиясы десек болот туугандар. Тоодун линиясы экен 2 тиш. Могу кочкор өзүнүн короосуна чыккан экен, энеси менен бооз келген экен. Бул жактын аз линиясын такташ керек экен. Мисалы мына бурганактын баласы экен. Жадатан бери башын бери чыгара албай жатабыз, чөп жеп атат. Бул Тилек Тыналиевден келген экен. Бурганактын баласы, светлый кочкор. Азыр башын чыгарганда көрөсүздөр. Мына. Көрдүңүздөрбү? Ал эми мына кочкор болсо, эми бул жанакы өзүнүн плотность, жанакы нык кочкорлор болот го. Ошол сыңары мындай жоош кочкор экен. Бул адмиралдын небереси экен, туугандар. Адмирал. Эми убагында атактуу кочкор болгон. Андан кийин эне тарабы Камыш. Камыштын кызы экен мунун энеси. Камышты билесиздерби, кайсы линия? Таластан чыккан миллиондун бир тууганы, жанагы Береке деген койду билесиздерби? Баярды, миллионду, Камышты ошол кой туугандар. Ошондо мунун энеси Камыштын кызы. Тагыраак айтканда Баярга, миллионго мындай тектеш экен да эне тарабы. Ата тарабы адмирал. Узундугу жакшы. Эң артыкчылыгы уши расположение. Кулагын жайгашкан жери өтө сонун. Оор басырыктуу, кулак башы өңдүү экен, мына колтуктары, төштөрү. Арт тарабынан да көрсөтүп коеюн. Мына разрез да четкий. Разрез менен көрдүңүздөр. Тиш жарган байке? Мыналорду багы мына кулакты канча чыгат деп ойлойсуздар? Мен келип ушунун кулагы канча чыгат экен десе, мээси 20 дейт. Эси өтө ылдыйдан өлчөйт экен кулагын мындай. Реально кылыпчы. Мына кулак негизи көп жерге барса 21 болуп кетет го. Бирок азыр сиздерге монун 20 деп эле чыгарып атат. Моголар козу убагында бүт чипирует этилип, Арашан документи бар экен. Бирок классниц берилет. Тиш жарган болсо эми алып кетип атканда дагы Искенбайкеге кайрылып, жанакындай 1-класс, 2-класс элита деп бастырсаңыздар болот. 20 кулактан баштап элитага кирсе болот. Бирок башка параметрлерин да караш керек. Кочкор көрдүңүздөр. Негизи чын-чынга келгенде кулагы чоң кулак экен. Мен ойлодум эле көрүп, бул кулак 21 го деп. Бирок 20 дедим мен. Калгандары 19дан, кебирлери 20 туугандар. Ушул кочкорлор сатылат. Линияларына бурганактын баласы, бул жак өзүнүн коюнан туулган экен. Могул болсо тоодун линиясы туугандар. Бааларын бир четтен айта берем. Мына 150 дедиңиз да? 150 миң сом экен тоодун баласы. Бул өзүнүн кочкору 130 миң сом. Бул Тилеговадан келген бурганактын баласы дагы 130 миң сом. Мо төртөөнүн ичинен эң кыйыны, чынын айтканда мына сүрдүү кочкор экен, Сиздерге мына желкелери толук, жиликтери өтө толук кочкор экен да. Кийинкиликке кочкор кылсаңыздар, мына кочкорду сиздерге аябай сунуштайм туугандар. Чындыгында жакшы кочкор экен. Көрдүңүздөр, сүрү чоң кочкордукундай эле. Анан бул кочкордун баасын 200 миң сомго койду. Адмирал, уши расположение, плотность. Көрдүңүздөр, буттарын жоондуктары кандай жоон кочкор. Бош коюп жүрсө жүрө береби ушул жерде? Жүрө берет го, бош коюп коесузбу? Мына мен бурганактын баласын көрсөтөйүнчү туугандар. Но Тилек Тыналиевден чыккан бурганактын баласы. Эки тишти жаңы жарган, эки тиш болуп тур, мына светлый кочкор. Тилек Тыналиевдин короосунан чыккан туугандар. Бул боле жашыраак кочкор экен. Бойлору дагы өсөт, бойлу узун кочкор болот окшойт менимче. Бүт баарынын куйругу жакшы, мунунку полу разрез, калган бүт баарында разрез бар экен. Могу кочкордун артын көрсөтпөй калдым. Бул кочкордун дагы куйругу сонун экен. Азыр 3 кичинекей ургачын көрсөтөбүз, аягында 2 эркек коз кочкорду көрсөтөбүз. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Эми келгенде могу кочкорду көрөсүздөр да, чынын айтканда. Жакшы кочкор экен. Бошотсок болобу? Колго жоош окшойт бул кочкор,
Жоқ, айбанды. О, желкесіне бір нәрсеге сыйырып алған ба? Ақырға ол бірдеке сыйырып алып тұрған. Жеміс бір есеп қойыпса. Мұн қорқынышты өл емес ке, мұндай елекені. Жүні сыйырып қалыпты. Жоқ. Теріс сыйырылған десем, жүн елекен. Қошқар мықты екен байке? Бөрісі Бұл қачан тіс жарған өзі? Ол жақында әлі оқиды ма, немелері қанаптында неме оқиды. Тіс емеле жарды ғой сонда бұл, Бұл тіс емеле жарып тұр туғанда. Бойларын қанша өлшедіңіз әлі? 92 шықты ұшым, 92-93. 92-93. Қалғандар 90-дан біраз өйді да. 91-90, 89. Қошқар жақсы қошқар екен, жиліктүү қошқар. Жош, ор басырықу. Урғачыларға кезек келді, 4 баш урғачы бар екен. 1 баш еркек, 3 башы адмиралдың неберелері. Жанақы 200 000 сомға қойды ғой, 4 қошқардың ішінде ең келішкен, жақшысы. Ошоның бір туғандар екен, тағырақ айтқанда, ошол қошқар менен 3,5-4 айлық жүні қырқылған қозылар туғандар. Анан екі қозы егіз, мынау сурғачы, тетігінсі еркек. Бұлар қайсының балдар екен десеңіздер, жанақы 200 000 сомға қойылған қошқардың пробниктері екен туғандар. Мынау ушундай қозылар түшүптүр. Бұлардағы сатылат, линияларын ұқтыңыздар. Ендері да бір екен, Бұлар биркадан айрылып кетті, бирка бассам. Үшөңіктен айрылып кетті. Демек, биркада іш бар екен, Ошо бирканы тақпашыңыз керек екен, Ошо башқа. Кейбір биркалар бар ғой, ақында бір нәрсе илеше береді да. Ошо бирканы да кішіне баяғында жақсы илеспей тұрғанын қараш керек. Жана голландский геловый бирка деп көп ошоны тағат қой. Же сарайыңызда баяғында темір бар да илеше тұрған. Сондай ем бұл. Үшөңіктен үзілді да мейл. Бирок окшош ем болып қалыптыр. Кыш мына қозылар. Эми булардын бааларын айта берейин. Линиясы менен экен. Адмиралдын линиясы болот туғандар. Булардын боло турган баалары бар экен. Кочкорлор содаласа болот экен, а буларды магазиндин сенасындай кылат экен. Алабыз десеңиздер, 3 жүнү кыркылган ургачы 30 000 сомдон болот экен. Тетиги дагы жакшы коз экен, мына пробник ургачы. Тетигинси менен еркек. Тетигинси эгиз еркек. Бул кичинекей дагы ошо 30 000 сом болот экен. 1-2 айга кичинекей болсо дагы, бирок эртең чоңойсо булардан калышпайт. 2,5 айлык ургачылар экен тугандар. Анан эркегини алам десе, өзүнчө сатыла берет экен эркеги. Эркегин деле ошол 30 000 сомго койдук дейт. Кочкор кылып алам, азыр чоңойтуп алам десеңиздер, могу эркекти көрүңүздөр. Анан могу 4-өсү ошондо 120 000 сом болуп калат экен. Же болбосо 2 эгизди 1 алып, 3 жүнү кыркылган ургачыны 1 алсаңыздар болот. Булар көккө чыгып көк жегис келет экен да. Биз соңунда айттык элек, 2 жаш коз кочкор дагы бар деп. Сүттөн бөлүнгөн коз кочкорлор. Булардын линиясы дагы адмирал. Жанакы 3 ургач козу чоң кочкор менен бир аталары, бир туугандар линиясы, бир линия адмирал. Булар кулактуу козулар экен, байкадыңыздар, Тетигин өлчөсөк 1,19 чыгат, 1,20 чыгат, 1,20 чыгып кетет. Метр жанагындай чоң метр экен. Кыскасы 19 десек болот. Может, мына чоңдун кулагы кийин өсүп кетеби? Кулагы анткени чоңураак экен бул козун, байкадыңыздарбы? Мына кулагын формасы да жана жайылган кулак экен бираз, Кулагын формасы жакшы экен да, не только узундугу, формасы. Учу бираз кайкалап, баягындай жалбырак сыяктуу чөптөр бар го, мындай кичине буралып, узун болуш керек. Ошонун жалбырагындай экен да. Мунуку уже жанагындай мен айткандай, экөөнүн кулагынын формасы айырмасы бар, мунуку боле кулагынын формасы жакшыраак. Куйруктарын көрүп коелу, чөткир разрези менен. Канча айлыктар булар өзү? 4 болуп калды, 4 ай болуп калды, Бул да биркасын үзгөнбү,
Кандай ошо биркада бар экен иши. Мону момент байкап калдым да, дагы жакшы до конца Жырылып аптыр до конца. Бирок могу кулактуу экен, билимсизден, мындай. мындай бири карап. Кулагынын формасы мындай келип туруп, ичке кирип келип туруп, моундай жерлери жоонор, анан ичкерип кулагын учу кайкалайт экен. Кулагынын формасы жакшы экен. Кулак формага иштейм дегендер болсо, мынау козун көрүңүздөр. Бааларын канчадан коебуз? 100төн. 100 000 сомдон, Сүйлөшөбүз дейт. Мына козу. Эми жүнүн жан кыкканда баягы козу өзү кызыктай эле көрүнөт да. Жүнү менен сонун болот го. Жүн өссө өзгөрөт, бул дагы жакшыраак болуп. Кулагынын формалары дагы мага жакты, кулагынын формасы. Эгер алам десеңиздер көрүңүздөр, анда бул кичине чыдамсыз экен. Бул чыдам мындай оор басырыктуу кочкор экен. Бүт баарын көрсөттүк. Булар мына ушул жерде Арашанда турат. Келип көрө бересиздер, байланышасыздар.